Дүйшөн Обулбековдун картошка казуу жумушу мындан 5-10 жылга салыштырмалуу бир топ жеңилдегендигин айтат. Мурун түшүм жыйноо иштери кол менен аткарылса, эми мынтип техниканын жардамында ишке ашууда. Бир күндө 1 гектардан ашуун картошка талаасын казууга болот. 10 жыл, 15 жыл мурда ат менен казчык. Картошканы ат менен казчык акуштук байлап алып, атка азыр эми техниканын заманындай капалкалар менен казытабыз, ошо жакшы, адамга да жеңил. Техниканын заманында эми азыр. Бир күндө канча гектар жер казасыз? Бир күндө эми 1 гектардан 2 гектарга чейин казабыз трактор менен. Казып калдыбы айыл? Айылдын почти бүтүп калды. Быйыл түшүм кандай? Түшүм эми Аллага шүгүр жакшы. Жакшы, гектарынан ошо 20 тоннадан 30-35ке чейин алып атышаттар. Жакшы түшүм быйыл. Сиз бул техника менен өзүңүздүкүн эле казасызбы же башка дагы казып бересизби? Канчадан казып бересиз эгер казсаңыз? Биздин кызмат акы гектары да казуу кызмат акысы 8.000ден 9.000ге чейин. Казабыз элге дагы, иштейбиз элге дагы. Казып беребиз. Аппаратты канча алдыңыз? Аппаратты 207.000ге алдым. Жергиликтүү дыйкандардын түшүмү жылдагыга салыштырмалуу мол болду. Анын себеби картошканын жаңы уругун эгишкен. Бир даана картошканын салмагы 3 килограммдан ашкан. Быйыл мына Пикассо деген картошканы эктим. Түшүмдүү болот экен, өтө түшүмдүү болот экен. Эң чоңу 3 кило 200 грамм болуп чоңойду. Кудайга шүгүр, быйыл түшүм мол. Буну уругун кайсы жактан алдырдыңыз? Же интернеттен көрдүңүзбү? Кайсыдан? Жок, уругуну ушу месине эле урук булчу. Ушул жерден эле алгам. Быйыл биринчи жылы эле эктим, бирок жакшы болду. Бул убакка чейин кайсыл түрүн экчиңиз? Бул убакка чейин Агава экчү элем. Ал уруктар эскирип уже алмаштырышка туура келди. Элеттиктер эми жайы менен кылган мээнетин жакшы наркта сатып алууну көздөп жатышат. Азыркы учурдагы базардагы картошканын баасы дыйкандардын копулуна толбойт. Кудай кааласа жыйынтеринди бүттүк. Мен кыраншама түшүп кетип жатабыз. Маматумар Абжамелов быйылкы жылы дээрлик 40 тоннага жакын картошка жыйнап алды. Азыркы учурда атайын картошка сактаган кампага киргизип, нарктын жогорулашын күтүп жатат. Түшүм жакшы. Жылдага салыштырмалуу. Жылдага караганда меники жакшы, кудай кааласа. Аябай жакшы. Ушуну менен сакталып турат эми. Канча убакытка чейин сактайсыздар? Картошка көтөрүлгөнгө чейин да, апрелби же майга чейинби сакталып турат ушул жерде. Көлөмү канча көлөмдүү картошка бар азыр? Бул эми бир 30-35 тонна чыкса керек. Быйыл эми канча киреше тоон мындай жакшы ниет кылып атасыз? Эми билбейм, ояк эми Кудайым берсе жакшы эле эми. Миллионер болот экенсиз. Кудай кааласа. Биз азыр ушул Чоң Алай районундагы Жарбаш айылындагы ушул жергиликтүү тургундардын биринин ошол заман тили менен айтканда логистикалык борборунда турабыз. Ал эми бул жерди жергиликтүү тургундар атайын ошол Оро деп айтышат. Бул жерде ошол жайы менен кылган мээнеттерин, түшүмдөрүн ушул жерге сактап, баанын көтөрүлүшүн күтүп, анан базар баасы бир топ көтөрүлгөндөн кийин сатууга аракет көрүшөт. Бул краншаны экскаватор менен каздырып, мына ал балка сементтерди өзүбүз тартып эле шак салып, үстүн топурактап чуап саздайбыз. Мындай желдеткич коебуз. Картошка салып бүткөндөн кийин жаап коебуз. Чоң Алай тоолуу район болгондуктан элдин басымдуу бөлүгү мал чарбачылыгы менен алектенет. Ал эми район ичинде дыйканчылык менен алектенгендердин саны жылдан жылга өсүүдө. Быйылкы жылы райондогу Жарбашы айылындагы ар бир түтүн үй бүлө 10 тоннадан 60-70 тоннага чейин түшүм алышкан. Дыйкандар картошканын Пикассо, Санта, Агава муз сыяктуу сортторун эгишкен. Зыягүл Болот кызы Даткабек Шабданбек уулу, 60 Жантемир уулу бейтарап.